Биз аткарып берчү ыр Согио но Каги деп аталат. Бул ырды Асана Юки атайын мен үчүн жазып берген. Эң чоң кыялың кандай деп менден сураганда, ошо Японияга барып концерт берсем. Японияда концерт бергенде мен ошо мен сыяктуу эле мен тагдырлаштарымдын астында ырдасам, көз азиздер коому бар болсо Японияда ошол жерде ырдасам деп эле айткам да. Анан ал киши ошо аябай жүрөгүнө сактап калыптыр. Мен кыялымды аткарыш керек, Гүлүмдүн кыялын аткарышым керек деп аракет кылып, ошо 2015-жылы Токио шаарында чоң концерттик залда, 400-500 кишилик концерттик залда Митарио сан экөөбүздүн концертибизди уюштуруп берди. Ал дагы кыргыз-япон кызматташтыгынын 30-жылдыгына карата өтсө керек эле. Ооба. Ошондо мени Японияга, негизи өзүмдү Японияга 7 жолу чакырып, көп шаарларында кайрымдуулук концерттерди бергенбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу менен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, куш убакытман күнүңүздөр менен. Бүгүн дагы биздин студияда сиздер өзүңүздөр тааныган, урматтаган, сыйлаган ырчы, эл аралык деңгээлдеги ырчы деп койсок болот. Японияга барып 2 жолу баш байгени жеңип келген Гүлүм Касымбаева кызыңар отурат. Аны эмесе маегибизди, баарлашуубузду баштай берели. Гүлүм, саламатсызбы? Саламатсызбы? Студияга кош келдиң. Рахмат. Быйылкы жыл аябай жемиштүү жылдардын бири болду. Себеби эл аралык деңгээлдеги тиги Күнчүгүш өлкөсүндө ырчыны, композиторду чакырып келип бул жерге анан жанагындай концерт бериш бул оңой эмес. Мунун дагы бир өзүнчө тарых таржымалы болсо керек. Ошол тууралуу айтып кетсең. Чоң рахмат. Биринчиден учурашып кетейин, жалпы кыргыз элим, саламатсыздарбы? Абдан кубанычтамын. Ооба, сиз айтып кеткендей, ошол жылдын 26-сентябрында Кыргыз-Жапон кайрыктары аттуу чоң программада концерт Японияда белгилүү композитор ырчы Асано Юки деген мырза менен биргеликте бердик. Президентибиздин ажообуздун колдоосу менен жана ошондой эле Маданият министрлигинин колдоосу менен биргеликте ошо чоң иш-чараны өткөрдүк. Бул турне сыяктуу болду десем болот, анткени жеке эле Бишкек шаарында Кыргыз улуттук филармониясында эмес, ошондой эле Ош шаарында Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониясында жана ошондой эле Көлдө дагы Жайчы Боз үй шаарчасында Көк Сай айылында концерттерди биргеликте бердик. Негизги маселе демекчи, баягы өзөгүнө өтөрдөн мурун биз көрүүчүлөрүбүзгө ошол Кыргыз улуттук филармониясында болуп өткөн концертиңен Асана Юки экөөңөрдүн дуэтиңерди чогуу угуп алалы. Анан кайрадан студиябызга келебиз. Жакшы болот. Азыр болсо сахнага Күнчүгүш өлкөсүнөн келген кадырлуу мейманыбыз, композитор, ырчы Асана Юкини чакырам. Кол чап, тосуп алабыз. Асано Юки. Биз аткарып берчү ыр Согио но Каги деп аталат. Бул ырды Асана Юки атайын мен үчүн жазып берген. Ошол ырды кыргыз тилине которуп, кыргыз-япон тилинде чогуу биргеликте ырдап беребиз. Кыргыз тилине которгон Кутмырза Жакыбалиев. Унута албадым Согио но Каги. Кабыл алып коюңуздар. Жолдо
聞こえてくる地平線の果ての口笛、あなたが置いていった地図の中から車あなたの心もう一度開けられる鍵探せるならばもっともっと歩き続けあなたのそばへたとえ今のあなたを誰が愛していてもどこを見てもどこにいても遥かな風雲の彼方空をかける鳥になりたい Hoje a costa atrásずっとずっと愛している月瀬の方にたとえ今のあなたに何があったとしても数えきれぬ夜と朝をくぐり抜けていつかきっと月の下で寄り添う日までどこにあるの私だけの草原の鍵超ラフマンチョンラクマありがとうございますありがとうチョンラクマбуга чейин 19-жылы да болгондо туурабы бул анан ошол 19-жылы дагы бекеринен болгон жок да ал дагы кыргыз япон кызматташтыгынын 30 жылдыгына карата өтсө керек эле ооба ошо 30 жылдыгынын алкагында болгон ал концерт дагы кыргыз жапон кайрыктары деп аталып бул концерт уландысы болду. Ошондо мени Японияга негизи өзүмдү Японияга 7 жолу чакырып, Япон тарабы өзүлөрү каржылап толугу менен көп шаарларында кайрымдуулук концерттерди бергенбиз. Ошо Асано-сан менен чогуу, Митарио-сан менен дагы чогуу биргеликте көп шаарларды кыдырып концерттерди бергенбиз. Анан 2 жолу ошо конкурска да катышып келдим. Бардык каржылоону ошо Япон тарабы каржылаганда акча маселесин. Анан ошондо ыңгайсыз болуп мен дагы бизде ошо биздин Кыргызстандын кыргыз элинин маданиятын көрсөтүү максатында ошо Кыргызстанды көрсөтүү максатында ошо япондорго Асано-сандарга ошо 19-жылы бизде Кыргызстан тараптан ошо япондорду тозолуу деген максатта ошо концертти уюштурганбыз. Анан бул концерт уландысы болду. Жөн эле мына мен концерт берип коем деп элечи. Ал жүзөгө аша калган жок да, туурабы? Анын артында көп кишилер жүрдү. Көп кишилер болду. Ошол кишилерди дагы атай кетсеңиз. Мен Японияга барып калганыма себепкер болгон адам бул Мацуда-сан, Мацуда Шинжи деген бизде Жайкада ыктыярчы болуп иштеп 2011-жылдары ошо биздин кыргыз азиздер жана дүлөөлөр коомуна ыктыярчы болуп келген да, Жайка уюму тарабынан. Анан ошол жерден Мацуда-сан мени көрүп калып, ырдаганымды, япон тилинде ырда деп сунуштаган. Анан ошо 2 ыр алып келип мага угузуп,
бир жумада жаттап аткарып берсем абдан аябай таң калып, ошентип башталып калганда мен япон тилинде ырдаганым. Анан ошол киши аркылуу Японияга да барып калдым. Эң чоң кыялың кандай деп менден сураганда, ошо Японияга барып концерт берсем. Японияда концерт бергенде мен ошо мен сыяктуу эле мен тагдырлаштарымдын астында ырдасам, көз азиздер коому бар болсо Японияда ошол жерде ырдасам деп эле айткам да. Анан ал киши ошо аябай жүрөгүнө сактап калыптыр. Мен кыялымды аткарыш керек, гүлүмдүн кыялын аткарышым керек деп аракет кылып, ошо 2015-жылы Токио шаарында чоң концерттик залда, 400-500 кишилик концерттик залда Митарио-сан экөөбүздүн концертибизди уюштуруп берди. Ошентип барып калгам. Ошо Мацуда-сан мен чыгармачылыгымда чоң орунду ээлейт, колдойт. Мита-сан дагы. Анан Японияда ошо мен группа поддержки деп алар өзүлөрү бир топ түзүп алышкан. Японияда ошо Асано-сан, Мита-сан, Мацуда-сан, анан биздин биякта Кыргызстандан барып, ошо Японияда иштеп, көрүнүктүү болуп калган эжелерим Асель Назармбетова деген эжем жакшы колдойт азыркыга чейин деле. Анан бул жерден биякта дагы ошо Ибарат Самакова деген жапон кыргыз биримдиги деген өзүнүн уюму бар болчу. Ошол айым дагы менин чыгармачылыгымды колдоп келет. Негизи эле мени дайыма жакшы адамдар курчап турат. Жакшы адамдар жолугат менин жашоомдо. Сөзүң аралжы. Митарио жөнүндө дагы сөз болуп кетпедиби? Анан эми ошол жана улуттук консерваторияда силер айтып аткансыңар, бир 100 киши депчи, 100 киши менен көрө калат элек депчи. Анан кийин андай болбойт деп, анан кийин ал учурда ошол биздин коомдук канал болчу. Жетекчилери Назира Алы кызы болуп, Назгүл Мусаевалар болуп, анан жанагындай бир чоң концерттерди тарталы деп мен эсимде, Абдыбек Казиев алып барды эле. Анда негизи ошол факт болсун биздин көрүүчүлөргө дагычы. Ошол Митарионун бир ырын угуп коелукчу, эгерде макул десең. Макул, жакшы болот. 焼けたおこ寄せてささやいた約束は二人だけの姫のとため息が出ちゃう恋の喜びにバラ色の月日よ初めてあなたを見た恋のバカンスYouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздер ошол Гүлүм Касымбаеванын чыгармачылыгы жөнүндө көрүп атасыздар. Мындайча айтканда, Япониянын Мен кыйын деген композиторлору менен бүгүнкү күнгө чейин чыгармачылык байланыштары уланып келатат. Эми көрсөтүүбүздү уланта берели. Гүлүм, мына Асель Назармамбетова жөнүндө айтып кеттиң, Имарат Самакова жөнүндө айтып кеттиң. Анан ошол Японияга барганда ошол чыгармачылыгыңа аябай жакындан жарык жагынан, режиссура жагынан дагы жардам берген япон туугандар болгон. Ооба, Обучи Томонори деген ошол киши дагы абдан колдоп жардам берген, концертимди уюштурганга да жардам берген. Каражат жагынан, ошо режиссура жагынан, освещение деп ошо сахнаны кооздогон жагынан да ошо жардам беришкен. Негизи баардык эле концерттеримди ошол кишилер мындай уюштуруп беришкен да. Жана айтып кеткен кишилер. Ошо бул концерттин өзгөчөсү дагы баардыгы жандуу үн менен болду. Жандуу үн гана эмес, жандуу музыкалык аспаптардын коштоосунда болду, оркестр менен. Ошо филармониядагы Акмарал оркестри ойноп беришти. Бексултан маэстро өзү жетектеп, ошо баардык ноталарды кагазга түшүрүп, өзү жазып чыгып, даярдап, ошо киши иштеп чыгарды да баардык ырларымды.
Анан концертте ошо 20-дан ашык ыр ырдалды. Ошонун баардыгын иштеп чыккан Бексултан маэстро болду. Акмарал оркестри коштоп ойноп беришти. Көрүүчүлөр эми бул биздин иш-чара Кыргызстан менен Япониянын достугун даңазалаган концерт болуп атканга караштуу. Ошо биз концепцияны ойлоп, ошо Япония менен Кыргызстандын маданиятына байланыштуу көрүүчүлөрдү чакырганга аракет кылдык. Ошо биякта посольстводан, элчиликтен элчи келди өзү, элчиликтен жалпы жааматы келди. Жана ошондой эле Жайка уюмунун жетекчиси, жалпы жааматы келишти. Жана ошондой эле биякта Кыргызстанда ошо биздин студенттер окуган, японоведение факультетинде окуган, Япониянын маданияты менен байланышта окуган студенттерди жана ошондой эле жааматты чакырдык, преподавательский состав деп. Мугалимдерди, ректор баш болуп өзүлөрү келип беришти. Кыргыз улуттук университеттен, жалпы жааматы. Жана ошондой эле гуманитардык университет, Бишкек гуманитардык университети, жана ошондой эле Арабаевдин студенттери жана мугалимдери келип, ошо көрүүчүлөр болушту негизи бул концерт президенттин колдоосу менен Маданият министрлигинин демилгеси менен өтүп атканга байланыштуу ошо бекер болду, кайрымдуулук сыяктуу концерт болду да. Анан дагы башка көрүүчүлөр да болушту, рекламаны көрүп, Фейсбукту окуп келишкен, жана ошондой эле баннерлер илинде да, филармонияга баардык концерт берилген жерде баннерлер илинде, ошолорду көрүп, атайын келген көрүүчүлөр да болду. Асана Юки мырза дагы жөн жүрбөй эми Кыргызстанга келип аткандан кийин деп баягы бай репертуар менен келиптир да. Ошондо кайсы ырлар ырдалды? Дуэттериңер кандай болду? Мурунку концерттерге салыштырмалуу мындай өзгөчөлүктөрү эмнеде болду? Асан Азамат бул жолу аябай жакшы даярданып келиптир. Бул жолу кыргыз тилинде көп ырларды жаттап атайын даярданып келиптир. Анан мындай сөздөрдү кыргыз тилинде айткандагы так болуп, сөздөрү да мындай түшүнүктүү болуп, жакшы даярданып келиптир ырдаганда. Баардыгына жакты. Сүрөтүңө деген ырды ырдады, оркестрдин коштоосу менен, сөзү Жалил Садыковдуку, Жолдошбек Мамажановдун Сүрөтүңө деген ырын ырдады. Анан Карындаш деген ырды ырдады. Ошо өзү дагы Асан өзү мындай бат ырларга жакын экен, шаңдуу ырларды ырдаган жакшы көрөт экен. Ошо мен көп ырларды эле жөнөткөм негизи. Тандаңыз деп, анан ошо өзү тандаган ырлар ушулар болду. Карындаш, анан жана суунун боюнда деген ырды да тандап, элдин баарын тургузуп, залда ырдатып, чогуу аябай жакшы эл менен байланышта болду. Анда ошол ырларга көңүл буруп койбойлубу? Kallasam senin Cümeptümaga kılırsın Konumu koysam burbuybu Kanatı kayda cürolsun Everybody! Oh karındaş Seni kız kontrolü kabırmaz Kıskıraş rutu baranda Oh karındaş Yeah Oh karındaş Seni kız kontrolü kabırmaz Kıskıraş rutu baranda Oh karındaş İtilimden layıklı oldu Kapaydım senin çürüktü İstek beklersen burguybu Kısalar kırpay çürüktü Oh karındaş Seni kız tostunu tabırmaz Kıskıraş rutu baranda Oh karındaş Yeah Oh karındaş Seni kız tostunu tabırmaz Kıskıraş rutu baranda Oh karındaş Çok
Aralarga kallab o'yi buldilar Buktin suygan ko'z seni izledim Meni yonidan takır tepki ya Torulu kolum boy akıtım andaskan Jargı deji charganda Kırıkın oydu asma Sunu boyunda Kızanı otura Aralarga kallab o'yi buldilar Buktin suygan ko'z seni izledim Meni yonidan takır tepki Esteme unutundu Kamyonu oynandım Ökteri ağbastan Kındığı oygulma Sunum boyunda Kızıl öldüler Aralarga kallab o'yi buldilar Buktin suygan ko'z seni izledim Meni yonimdan takır tepki Çok rahmat. Geride biliyor borsa benden bu Çile tutup tümrütümde oturma Men tupan görüyorsan ne sürüyordum Sürüyordum Elbette sen görüm sürüyor Çok rahmat. Asana Yuki, gol çavalar bolsun. Бир топ котормочулар жүрдү ал жерде. Ошо эки котормочу болду бизде. Мисузу-сан биякта Кыргызстанда ыктыярчы болуп көбүңүздөр эле таанып болушуңуздар керек. Ошо Мисузу-сан айым расмий бөлүгүн которуп берип атты. Жана ошондой эле алып баруучу болуп атты кыргыз тилинде. Япондордун сүйлөгөн сөздөрүн Мацуда-сан, анан Асана-сандар эмеге чыгып сүйлөп атышпадыбы сахнага, Обучи-сандар. Ошолордун сөздөрүн ошо биздин коомдо Японияга барып окуп келген Акмөөр Нуридинова деген кызыбыз бар. Ошол кыз которуп берип атты. Ал биз үчүн дагы абдан чоң сыймык. Ошо биздин көз азиздер коомунда өзүнүн көзү көрбөсө дагы ушундай деңгээлде, жакшы деңгээлде которуп берип атты. Чыңгыз Рискелдиев эми жалпыңыздар эле билесиздер, азыркы учурда биринчи номерди алып баруучу болуп атпайбы. Мен дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошо мен концертимди четке какпай келип алып барып берди, чын дили менен. Ошо ал өзү да концертте айтты, мурун экөөбүз 10 жыл мурун таанышыптырбыз. Ошо 10 жыл мурун жана консерваторияда концерт бергенде
келип менден интервью алыптыр. Ошондо жаңы эле баштап аткам дейт да. Азыр болсо ушундай деңгээлге жетти, 10 жыл өткөндөн кийин мына. Анан мына Кудайым бизди кайра жолуктуруп койду. Кайра менин концертимди алып барып калды да. Ошо Чыңгыз Рескелдиев жакшы деңгээлде алып барып берди. Көрсөтүүбүздү болсо уланта беребиз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн мейманы өзүңүздөрдүн терең урматтап сыйлаган, Японияга Кыргыздын үнүн жеткирген Кыргыз-Япон кайрыктары көрсөтүүсүнүн эң башкы каармандарынын бири Гүлүм Касымбаева. Дагы мен билгенден бир апалар дагы чыкты аягында достук ыры менен. Бул ырдын автору ким, музыкасын ким жазган? Ооба, концертте ошо хор коштук. Биринчи «Миллион алык роз» деген ырга биякта Кыргызстандагы япон ыктыярчылары катышышты, жалаң япондор. Анан аягында достук ырын аткарганда ошо япон ыктыярчылары жана ошондой эле биздин шайыр апалар катышты. Ошо биргеликте Бишкектеги достук үнү тобундагы апалар катышты, шайыр апалар. Алар менен мурун эле иштешип жүрсүң да? Ооба, алар менен мурун эле иштешип жүргөм. Көп эле жерде чогурдаганбыз, япон тилинде чогурдаганбыз, кыргыз тилинде чогурдаганбыз. Эми ошо концертимде аягында достук ырын жалпы хор менен чогурдап чыктык. Бул ырдын сөзүн оонун жазган ошо жана айтып кеткен Ибарат Самакованын атасы. Ошо ырларымдын 90% ошо Динара эженин ырлары баардыгы жалпы. Анан концертте дагы көп бөлүгүн ошо Динара эженин ырлары түздү. Динара эжеге терең ыраазычылык билдирем. Динара эже дагы өзү ырларын мага белек кылып берип, сенин үнүңө жарашат деп өзү тандап ырларын сунуштайт мага дайыма. Терең ыраазычылык билдирем. Жана шайыр апалар жөнүндө айтып калдым. Жетекчиси, достук үнү апалар тобунун жетекчиси Роза Иманалиева эже, ал өзү дагы оон чыгарат. Ошол айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн ошол филармонияга тартылган. Ошо силердин чогуу ырдаган ырыңарды япон волонтерлору менен чогуу, апалар менен чогуу ырдаган элеңер, ошону көрсөтүп коелу. Маанайыңыздар жакшы? Анда эмесе чогурдайлы кеттик. Достук ыры Япония менен Кыргызстандын достугу кеңейдей берсин.
бир эле кыргыз япон кайрыктары жөнүндө концерт жөнүндө гана сөз кылып атабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушул гана багытта болду. ооба, ушул эле концерттик программа менен Ошко бардык. Ал жерде дагы филармонияда ошо оркестрдин коштоосунда аткардык. Бардык чыгармаларыбызды Алишер Тотаев агайыбыз чоң жардам берди, тосуп алды, өзү бардыгын жайгаштырып жардам берди. Терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле Көлдө Таштанбек Акматов атабыздын фазендасында Соонун Этно боз үйлөрү шаарчасы. Ооба, Соонун маанайда жайчы боз үй шаарчасында өттү. Соонун маанайда өттү концерт. Абдан жакшы тосуп алышты өзүлөрү дагы. Анан учурдан пайдаланып терең ыраазычылыгымды дагы билдирип кетем. Ошо Динара эжеге, Баатыр байкеге. Гүлүм, эми алдыдагы бир пландар болуп атса керек. Бул чыгармачылык негизи токтобойт да. Сен бая бир от алып алгандан кийин анын үстүнө тиги япон тарап сени абдан жакшы билет эмеспи? Билишет да. Анан ошондуктан ал жака дагы балким пландар барбы? Ошол жөнүндө айтып туруп анан кийин көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз, Кудай буйрса. Ооба, Кудайым буйрса, дагы пландар көп, ойлор көп, идеялар дегендей. Эмки жылы 2026 жыл Кыргызстан менен Япониянын 35 жылдык достук мамилесине 35 жыл болот. Анан ошого карата дагы ошо өзүмдүн ойлорум бар, дагы концерт берсем деген ойлорум бар биякта Кыргызстанда. Жана ошондой эле Японияга дагы барып, бияктагы концерт менен, ошо филармонияда берген концерт менен барып келсекпи деген оюм бар негизи. Буюрса аракеттерди көрүп атабыз. Ал эми чоң иш-чара, ага абдан жакшы даярдык көрүш керек. Ошондой ойлорубуз бар, Кудайым буюрса. Урматтуу көрүүчүлөр, менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, биз Гүлүм Касымбаева жөнүндө таң аткы чакты деле сүйлөй берсек болот. Бирок биз бүгүн бир эле багытты тандап алдык, Гүлүм. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосу менен ал эми аткаруучу Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин аткарып, алар ошол филармонияда Кыргыз-Жапон кайрыктары деген концерт болуп өткөн. Ошол жөнүндө гана кеп кылдык. Жалпы элибиз, көрүүчүлөрүбүз дагы кененирээк түшүнүк алсын деген максатта. Гүлүмдүн өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча кийинки көрсөтүүдө жолугушалы. Эгерде ушул туурасында сиздерде суроолор болсо, өтүнүчтөр болсо, комментарийге жазып койсоңуздар, Гүлүм ошондо келгенде дагы ошол сиздердин сурооңуздарды окуп кетебиз, суроолоруңузга дарга жооп алабыз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Гүлүм, сага чоң рахмат. Жакшы ой, максаттарың бар экен. Ошол жет, Кудай буйрса. Келерки кездешкенге чейин саламатта болуңуздар. Чоң рахмат.